Салам, кандайсыздар биздин сүйүктүү угармандарыбыз? Сиздер менен кайрадан Аку жана менин маңдайымда олтурган жигит. Мирель. Салам, салют баарыңыздарга учурашайын дедим эле, сопсон бирок тилим байлашып калды дегендей. Мирель, кандай ден соолук, жакшы жүрөсүңбү? Жакшы, сонун, абдан сонун. Анткени болсо аба ырайы жакшы. Эмеге витаминозго карабастан ден соолугум жакшы эле. Шүгүр. Жакшы, азаматсың. Биз бүгүн достор менен чогуу ошол ыйык жазуу жана илим деген теманын тегерегинде сөз кылгыбыз келип атат. Таң калыштуусучу, сен өткөн бир подкастта айтып бердиң элең го, орто кылымда илим укмуш өнүккөн деп, негизи биз ушул тарыхтан улам билебиз го, укмуш өнүккөнүнчү, бирок андан да кызыгычы, ыйык жазууну билген адамдар илгери эле билишчү экен да көп нерсени. Анткени көрсө, ушул ыйык жазууда жаратуучу өзүнүн руху менен көп нерсени ачып берип коюптур. Мисалы, жылдыздар, галактика, алам, дүйнөдө материктерден көп суу турарын, ушул нерсенин баарын ачып берип койгон экен да. Элестет. Кызыгы да. Негизи Юнус деген пайгамбар болуш керек, ошондой айтылат да, ошол жерде жазылып турат. Адашып кетиши мүмкүн, бирок эме дейт. Жер тоголок шаарга окшош деп турат да. Аны болсо кактан билген негизи? Мындай айтканда, Кудайым, сен дүйнөнү шаарга окшоштуруп илип койдуң дегенде түшүндүрөт да негизи. Негизи орто кылымда айтып атпайсызбы, адамдар негизи ишенч эмес беле, ошол илим өнүгөөргө чейин же өнүгүп баштайын дегенге чейин адамдар эмне деп ишенишчи? Жанагы пил 3 пил турат, 2 ташбака, ошентип ойлочу. Анан алар кыймылдаса эле ошол жер титирөө болот деп ошондой ойлоп чыгарчу эмес беле. Анан ошол пилдер кыймылдабасын деп анан курмандык чалып, Ооба. Азыр биз үчүн күлкү, бирок ошол учурда коркунуч болчу, Чынында. Андан тышкары дагы макул, эми илим өнүккөндөн кийин анан айтып атпайбы, Дарвиндин теориясын карасак, байкаштырсак, негизи адам эмнеден жаралган дейт. Ар кандай микро эмелерден жаралып келип туруп, ушул жаныбарлар жаралып, андан тышкары келип туруп эме интеллект өнүгүп кетип, маймыл жара, ошо маймылдан адам өткөн деп коет. Анда түрү бар, кайсы түрү эле? Homo sapiens деген ар кандай деп коет эмес беле? Негизи бул болсо Кудайды четке алып коюп, Кудай бар экенин, Кудай ойлоп чыгарган четке алып коюп, ошол илим мындай кудайсыз карасак ушулга чейин барат экен. Дарвин мисалы бар, андан тышкары көп адамдар, окумуштуулар барган. Азыр деле айтат, бул теория эволюция деп коет эмес беле? Анан теория эволюция негизи өзүнүн гипотеза менен ойлоп чыгарышат, ой, ошондой болгон болуш керек деп ойлоп чыгарышкан. Буга деле 100% доказательство жок. Эгер биз Кудай жаратылган деп карасак, бул жакта көптөгөн ар кандай доказательстволор да чыгып атат. Мурунку өлкөлөрдө ар кандай ыйык жазуулардан карап окусак деле, адамдар негизи мурунку болгон окуя так гана жазылган, ошондой окумуштуулар чыгып, чынында ошондой болуптур деп ар кандай доказательстволор чыгып атат. Анысы кандай ойлойт? Адамдар негизи ар кандай ойлошу мүмкүн, негизи кандай болот деп. Бирок сиздер кандай ойлойсуздар? Кызыгычы, анан ушул адамдын денесин изилдөөдө аябай көп, мисалы, маймыл деле ошол, мисалы, адамдын денесин изилдөөдө аябай аракеттерди кылышыптыр да, бирок канчалык адамды окшоштуруп жаратып койбосун, канчалык укмуш кылбасын, ага өмүр бере албай коюшкан адамдарчы. Ыйык жазууда, мисалы, ошол Тора китебинде илгери эле Кудай башында адамды топурактан жаратып, анан ага Кудай өмүрдө эмени үйлөгөнү жазылган экен да. Бул баягы жаратуучу бар экенин четке какпайт да, болду. Анткени мисалы кийинки жылдары мен эсимде ошол 10-11 класс кезим болуш керек, же мүмкүн жаңы студент болуп жүрчүмүнбү, окумуштуулар оп-окшош, чыныгы буудайга окшош буудайдын даанын жасашыптыр, аны отургузуптур, эми күтүп атат деген бир жаңылыктар, резонанс жаратылган да. Оп-окшош, оригиналынан, кадимки буудайдан айырмалай албайсың, курамы бир, баары бир деп, анан алар отургузуптур дегенде, эми ошол качан өнүп чыгат болду экен деп күткөнбүз, бирок алар өндүрө албай койгон да, анткени ушул тирүүлүктү бере албай коюшкан. Ошолгочу канча оп-окшош болбосун, курамы бир, сырткы түзүлүшү оп-окшош, бирок жан болгон эмес да, тирүүлүк болгон эмес да. Анткени баардык нерседе ошол тирүүлүктү берип турган бирөө бар экенин дагы бир жолу далилдеп алышканда, аларчы өздөрү байкабай, демек биз жан бере албайт экенбиз, тирүүлүктү бере албайт экенбиз. Ушуга кошумча бирөө күлкүнүчтүү эмес, мындай айтып бергенде,
адам болсо Кудай менен эметет экен да, биз өзүбүз деле жарата алабыз, жаза алабыз дейт экен да. Биз деле аны кыла алабыз, мына жаратып атпайбызбы деп туруп, макул Кудай айтат экен, кылчы гана десе, адам алып туруп, макул деп туруп, адамды жаратайын деп туруп баштайт экен да. Топурак алып баштаса, Кудай туруп, отур. Сен өзүңдүкүн жаратыш үчүн биринчи топуракты жаратпайсың. Өзүң жарата албайсың деп. Ооба, чыны анысы кандай, биз болсо негизи бир нерсе жаратабыз адам, бирок болсо бул айтылган деле жан бере албайбыз. Азыркы искусственный интеллект алгандай эмен жазат, роботтор жазат, бирок алда жан жок негизи. Ал бир ойлоп чыгарылган бир машина сыяктуу болуп турат да. Бирок чынында Кудай болсо жаратканда көп окумуштуулардагы, илимпоздордогу айтылып атат, аягында ушул чечимге келет. Кантип эле дүйнө жүзүндө, мисалы, жанагы жер деп айтпадыкпы? Айланган жери, ар кандай планеталар айланып жүрүшү, турушу баарын карасак, ал эми теория ар кандай взрыва деп коет эмес беле? Башаламан болсо анда башаламан айланбак, өзүнө кеткен жерине кете берет. Бирок алар болсо ушунчалык иреттүүлүк, математикалык иреттүүлүк менен ошентип айланат экен. Ошол эле көздү айтып атпайбы? Мунун баарын жөн эле эволюция же мындай, кандай десем, мындай жөн эле пайда болуп калды деп айтыш кыйын. Анткени муну андан да жогору турган, ойлоп чыгара турган бирөө ичинде ойлоп чыгарган да. Бул мындай иштеши керек. Ньютон, Менделеев, ошол Менделеев таблицаны кантип түздүңүз? Сиз укмуш адам, акылдуу экенсиз дегенде ал мындай деп айтат экен го, баягы мен чоң деңиздин, океандын жээгинде ойноп отурган балатаймен, мен ошол жактан кичинекей эле улитканын эле сыртын таптым депчи, баягы ракушканы эле таптым дейт эмеспи? Анан накыл сөздөрдө ошол ыйык жазуу китепте Сулайман пайгамбар мындай деп айтат экен, ал болсо жер үстүндө жаңы эч нерсе жок депчи. Мунун баары болуп келген жана болуп жатат. Күн кирет, кайра күн чыгат дейт, өлө турган убакыт бар, тирилип төрөлө турган убакыт бар. Бул баягы жер үстүндөгү жөн гана процесс, жаңы нерсе жок дейт да. Анан биз ошону гана кайра таап ачып алып атабыз. Мондай экен дейбиз. Бирок чынында бул башында ойлонуп чыгылгандан эле бар болчу деп. Мен ошо ойлоп коем да, мисалы, биздин акылыбыз деле мындай как-то акырындык менен кеңейип расширяться этип атат окшойт да. Бул мисалы башынан эле машинаны уча тургандай кылып койсо болмок. Биз болгону ошол тепкичке эми жетип атат болушубуз керек да. Же болбосо биз башында эле көп нерсе кылынса болмок, биз эми ошол деңгээлге жетип атабыз. Чынында көп нерсе унутулуп калат. Негизи кылган нерсе мурун эле бар болчу. Адамдар негизи муну жаңы деп ойлоп чыгарыш деп ойлосо, бирок жок, мунун баары мурун шаар ойлонуп чыгылган учурлар, бирок мунун баары негизи бар болчу, ойлоп чыгарган адамдар билбечи. Бирок дагы бир нерсени кошумчап кетелем, ушуга байланыштуу. Жанагы мурун болсо Перо и Эдмунд Мариотти деген, алар болсо ушундай опыт өткөрүп атып суу жөнүндө, алар бир эмени чыгарат экен. 16-17 кылымда бул суу айланып турат экен дейт да. Суу жерге түшөт, эметет, анан кайра күндүн нурунан парга окшоп эметет, бууланып көтөрүп асманда булуттар болот, ошентип кайра суу болуп түшөт дейт да. Аны болсо мурун эле айтылган эле Тауратта жазылып тур, ошонун баары. Ал жакта Нух эмес, Юнус пайгамбардын немесинде жазылат. Сен болсо Кудай айтат да, суулардын баарын чогултуп, аларды кичинекей капелька кылып чогултуп туруп, анан кайра жан кылып өткөрүп, кайра булутка чогултасың дейт да. Ушундай мурун эле айтылган сөздөр, процесстер. Бирок муну болсо окумуштуулар эми ойлоп чыгыптыр. 16 кылымда. 16 кылым. 16 кылымдан дагы буга чейин, биздин кылымга чейин да кылымдар бар да. Ал болсо ошол жакта жашаган адам болчу да, ошонун баарын чыгарган. Ошол Аюп пайгамбар жөнүндө кызыктуу маалымат бар го. Биз угармандарыбызга айталычы, эгерде кызык болсо, ыйык жазуулар китебин, Торат, Забур, Инжил китебин таап окуп койсоңуз болот. Аябай кызыктар бар экен да. Ошол жакта дагы сен жамгырлардын сакталган кампасын көрдүң беле? Каарлар сакталган кампаны көрдүң беле дейт эмеспи? Ошондо мында жаратылыштын ушундай бир зор күчү, укмуштуулугу сүрөттөлүп таң каласың. Андыктан достор, илим дегенде ой укмуш адам экен дейбиз, албетте бул адамдын ийгилиги, бирок ошонун артында турган жаратуучу бир чоң күч бар экенин унутпасак кандай сонун болмок. Биз анда коштошобуз. Туура, биз коштошобуз. Убактыбыз соңуна келип калды. Анда кийинки подкасттарда биз менен байланышта болуп туруңуздар. Жана кызыктуу темаларды дагы аракет кылалы силер менен сүйлөшкөнү. Биздин сабактар менен кененирээк Ал Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.